Кыргызстан десең, Акжол Махмудов, же болбосо Айсулуу Тыныбекова, же болбосо Жоламан Шаршембеков дешип көрөлүчү ушул балдар, ушул чемпиондор каяктан чыгып атышты. Президентсиз кыргыз күрөшүнүн федерациясын. Бул федерация деген бул коомдук эле жумуш да, мындай общественный жумуш. Вот. А биз эч жерден айлык албайбыз. Бир спорт чеберине канча каражат кетет? Эми анын классына жараша. Акжол Махмудов деп көрөйүкчү. Ну, 100 000 Государство ошо баардык бюджеттин канча пайызын каржылайт? жылына где-то бир 70-80 миллиондун тегерегинде. Олимпиадада биз жеңишке жетебизби? Баягы көп түкүрсө көл болот дегендей ортого акчаны салып коюп анан 15 чакын квартира бердик андан комнат ошол жыл. Канчалык мотивация кылсаң, ошончолук баягы жакшы результаттарга жетишкенге аракет кылды. Канча деген кыйынчылыктар болду. Кетип калгалы, болду, жетет. Холодильниктен этти алып чегеге көргөзбөйм. Алып барып ошо спортсмендерге ошолор тамак жесин, ошолордун курсагы тойсун деп алып барып берип деген күндөр да болду. Анан ошондой моменттерде кээде биз унутулуп калабыз, айтылбай калабыз. Генерал-майор полиции, экс-министр внутренних дел, президент Федерации борьбы Кыргызской республики. Түшүндүңөрбү ким экенин? Бүгүн бизден Мелис Турганбаев эке. Кош келдиңиз. Саламатсызбы. Келгениңизге ыраазычылык билдирем. Азыр кандай, графикиңиз бошпу? Келиш кыйын болдубу? Жок, андай деле азыр кышкы каникул бар да кичинечи. Ошого байланыштуу. Азыр иштер кандай болуп атат? Кайсы иштерди жүргүзүп атасыз? Мына азыр январь айында биз Кыргызстандын чемпионатын өткөзөбүз. Анда ошол Кыргызстандын курама командасын бир жылдыкка кимдер күрөшөт, каяк ошону определять этебиз. Ал жерде мурда система бөлөгүрөөк болчу бизде. Мурда биринчи место Кыргызстанды бир утуп алса, ошону до конца жылдын аягына чейин баардык старттарга неметчү да. А калгандары калып калып, тренировка кылбай, кээ бир кетип калышчу. Азыр болсо андай жок. Системаны менейт эткенбиз. Вот, азыр только формируем, да, чогултабыз. Первый шестерка, первый пятерка кылып күчтүү борецтерди. Анан ошолорду анан течение бир жылдын ичинде раскручивать этебиз. Вот, көрөбүз. Анын алдында мына мисалы бизде бир жылда 3 чоң старт бар да. Бул азиялык чемпионат жана континенталь. Андан сырткары жанагы мировой рейтинговый турнир 4 жерде болот. 4 мамлекетте өтөт да. Ал жерде өзүнүн призовой фонддору бар. Ошол дүйнөлүк жанагы күрөш уюму өзүнчө призовой фонддорун берет. Вот. Андан кийин эң основной ошо сентябрь, октябрь айларында ошол жанагы дүйнөлүк чемпионат болот. Вот. Анан дүйнөлүк чемпионаттан кийин дагы бир эл аралык турнирлер бар, анан Кубок мира бар. Эгерде ошол жанагы дүйнөлүк чемпионатта эгерде определенный багы 10 же болбосо 6 кыйын командага кирсек, командный зачет. Ошо Кубок мирага күрөшөт. Ал командный, стенка на стенка бар. Ошол эң акыркы старт ошол. Вот. А быйыл болсо, мына 2024-жыл бизде мына кыздарыбыз январь айында Хорватияда жана рейтинговый, мировой рейтинговый турнирге күрөшөт. Айсулуу Тыныбекова, ошол эле Мээрим, Айперим Медет кызы бар ошо турнирге күрөшөт. Биринчи старт. Эркин күрөш боюнча, анан грек-римский күрөш боюнча Кыргызстандын биринчилиги, эң биринчи старт. Андан кийин кийинки турнирлер бар. Ал жерде мындай 2-3 жерде 2-3 чоң мамлекетте өтөт. Бул Турцияда өтө турган турнир бар, Болгарияда өтө турган турнир бар. Вот. Ушу турнирлерди караштырабыз, себеби апрель айында бизде основной старт жана чемпионат Азия болот, континентальный. Вот. Андан кийин эле 1-2-3 күндөн кийин эле лицензия ойнотулат. Континентальный Азия ар бир салмакта 2ден лицензия. Метилет ошого байланыштуу ошол Кыргызстандын чемпионатынан кийин көрөбүз, ошол тиги эсептешет, тренерлер өзүлөрү эми билишет. Вот, кайсы турнирге барышат. Анан ошо турнирден кийин анан жанагы
Чемпионат Азия, чемпионат Азиядан кийин. Азыр пока бизде 4 лицензиябыз бар. Калганын ошол Азияда Кудай буйрса алабыз деп атабыз. Эми өзүбүздүн жерге алгандан кийин бул жерде бизге баягы духовный поддержка дейт, моральный поддержкалар азыр. Вот. Бул жерде эми баягы орусча айтканда тиги дома стены помогает. Сыяктуу эми бул жерде неме болот. Андан сырткары ошол. Андан кийин эле эгерде лицензия ал жерден кээ бир салмактардан ала албай калсак, анан мировой турнир бар. Ал жерде дагы 3 ойнотулат. 3 лицензия ал жерде. Нет, 2 лицензия экен, да. 2 лицензия ойнотулат. Ал Стамбул шаарында өтөт. 9 майдан 12 майга. Болду анан уже Париждеги Олимпиада. Олимпиада где-то, по-моему, июндун 26-сынан, по-моему, августтун 12-сине чейин болуш керек, если память не изменяет. Кантип ойлойсуз, ушул келип аткан кийинки өткөрүлчү Олимпиадада биз жеңишке жетебизби? Эми, конечно, эми ошо Кудай буйрса деп турабыз. Себеби эми буга мен кичине могу историясын тототуп кетейин. Мына 98-жылдан бери мен ошол федерациядамын да, ушул федерацияда жүрөм. Ушул биздин балбандарыбызды мындай кандай десем, колдоо, кол көргөзүп, эми баягы Союз тарагандан кийин, эми силер кичинекей балдар, Союз тарагандан кийин көп немелер, көп баягы тренерлер, анан спортсмендерибиз баягы ведущий күрөшүп жүргөн. Себеби борьба баягы Союз убагында эле күчтүү болчу. Кыргызстан борецтери күчтүү болчу. Бизде дүйнөлүк чемпиондор бар болчу ошол кезде. Европанын чемпиону, Союздун чемпионун утушу ал аябай кыйын болчу. Союздун чемпиондору бар болчу биздин Кыргызстандан. Вообще мындай школа күрөш боюнча ушул школа борьбы деп коет да эми. Ошол аябай мында бул жерде развитие болчу, күчтүү. Ошол кездерде эле. Анан Союз тарагандан кийин базарга кетти, миграция болуп кетишти, чет мамлекет тренерлер иштебей калышты. Ошо менен баягы спорттун жеке эле борьба, күрөш эмес, калган спорттун түрлөрү да калды түшө баштады. Анан ошол жылдары биз келгенбиз. Кайра ушул урматтуулук Мурат Саралиев, баягы МОКтун президенти болчу, националист комитет. Вот ошол болуп анан кой деп баарыбыз тең ошол 11-12 жашта күрөшкө келдик эле. Анан тренерлерибиз, бизди машыктырган тренерлер дагы чакырышты. Давай эми силер мындай туура туруп кичине элди аралап калдыңар. Давай жардам бергиле. Кайра баягы жандандыралы. Анан ошол 98-жылдан бери 98-жылдан кийин ошо 2001-жылы биринчи дүйнөнүн чемпионун даярдап чыгардык. Вот Улан Надырбек уулу жаштар арасында Ташкентте өткөн дүйнөлүк чемпионатта ошондо биринчи баягы биздин кубанычыбыз ошол жигит күрөшүп берди. Азыр тренер болуп иштеп жүрөт, машыктыруучу болуп. Вот андан кийин анан кетти уже Азия, андан кийин чемпионат Азияларды өткөздүк жаштар арасында, анан чоңдор арасында өткөздүк. Анан ушинтип акырындан отуруп ошол мына 98 болгондо азыр 2023-жыл болуп атабы, ошондо бир 25 жылдын ичинде мына ушул чоң ушул ийгиликтерге жетиштик. Мына азыркы бүгүнкү деңгээлге. Анда Олимпиадада мына Токио Олимпиадасында Айсулуу Тыныбекова 3-место алды. Андан кийин тиги Мээрим алды. Акжол Махмудов күмүш медалга татыктуу болду. Бул биз үчүн аябай чоң деңгээлдеги мындай баягы результат болду да, чын айтканда, жыйынтыгы. Вот анан эми азыр мына бүгүн мына 23-жылы дүйнөлүк чемпионатта мына Айсулуу Тыныбекова 3 жолу дүйнөнүн чемпиону. Аябай чоң достижение. Андан сырткары Акжол менен тиги Жоломон экөөй 2ден болушту. Анан дагы мына жана эркин күрөштөн жаш балабыз өсүп келатат. Аябай перспективный бала. Тайырбек Жумашбек уулу. Чоңдор арасында дүйнөлүк чемпионатта мына Сербияда 3-место алды. 23 жаштар арасында дагы 3-место алган. Азиянын чемпиону болду. Вот мына андан сырткары жанагы Бекзат
Алмаз Бекзат уулу деген да биздин жаш балбаныбыз бар. Эрназар Ахматалиев, вот. Алибек Осмонов дегендер. Вот. Орозобек Токтомамбетов деген биздин өзүбүздүн мына жаш өсүп келаткан бул эркин күрөш боюнча, греко-римский боюнча мына Жоламан, ак жолдон кийин мына Бешекеев, Ыразак, Исмаилов, Талантбеков деген мыкты азыр мына жаш балдары ушулардын аркасынан келе жатышат. Алар дагы ошол дүйнөлүк деңгээлде мен ойлоп атам мындай чоң Жетишкендикке дагы. жетишкендиктерге жетишет деп ойлоп атабыз. Андан кийин мына биз өзүбүз дагы мына федерацияны дагы өзүнчө мындай неме кылганбыз, реорганизация кылганбыз. Вот. Азыр мына федерацияда жаш балдар иштешет. Вот. Мына вицелер Дамирбек Асылбек уулу бул өзү мурда жакшы күрөшүп жүргөн жигит. Эл аралык класстагы мастер греко-римский боюнча. Вот. Нурбек Исмаилов. Вот. Бул дагы күрөшүп жүргөн жигит. Бул ошол командалардын начальниги. Генеральный секретарь Адина Кемелова деген кыз. Бул 20 жылдан бери биздин федерацияда иштеп жүрөт. Сиз ушу айтып атпайсызбы? 21 жылда кандайдыр чоң бир иш чара жүргүздүңүз. Ошого жүргүзгөндөн кийин мындай жетишкендикке жетишип келип атабыз да. Бул кандайдыр бир чоң эмгек. Сиз билген адамдар билет сиздин ушул эмгектин артында, спортсмендин артында сиз турат экениңизди, федерация турат экенин. Бирок мындай жалпы элге алар билбей деле калышы мүмкүн да. Сиз президентсиз Кыргыз күрөшүнүн федерациясынын. Анан ошол сиздин жумушуңуз эмнеде? Ошол элдерге түшүндүрүп кете Бул мындай тургандайчы. да ошол эң жакшы неме берип атасың. Суроо берип атасың. Вот. Бул федерация деген бул коомдук эле жумуш да, мындай общественный жумуш. Вот. А биз эч жерден айлык албайбыз. Бул биринчисинен. Экинчисинен мына мен сыяктуу жанагы федерация мүчөлөрү бар, вице президенттерибиз бар мындай. Колунда баары жакшы балдар мына чогулуп, анан ушу спортту колдойлу деп биз эч жерден албайбыз. Жалаң меценаттардын акчасы. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарабыз. Жанагы ошол федерация иштеген жигиттер мына бизнестери бар. Ошолордун баардыгы баягы ортого баягы көп түкүрсө көл болот дегендей ортого акчаны салып коюп анан ошол балдарга мотивация беребиз. Мына 2022 жылы биз 15ке чакан квартира бердик однокомнатный. Ошол жылдары аябай көп жакшы результаттар болгон. Вот. Мына быйыл деле былтыркы мына 23 жылдын итогун чыгарганда дагы өзүңүздөр баарыңыздар көрдүңүздөр. Где-то тетиги 15 жаштагы U15 деп коет. Жана 15 жаштагы балдар, 17 жаштагы балдар, 20 жаш, 23 анан чоңдор арасында деп бөлүнүп деп биздечи. Категорияларгачы. Мына ошол 15 жаштагы жаш өспүрүм балдардан бери чоңдорго чейин бүт баардыгына тренерлери, личный тренерлери, главный тренерлер бар, старший тренер баардыгы где-то бир 170ке чукул спортсмендерди мындай акчалай премия бердик. Где-то бир 17 миллион сомдун тегерегинде ошол өзүнүн федерациянын өзүнүн акчасы. Вот. Ошону дагы чествование кылдык. Мына алды где-то бир 1 миллион сомго чейин акчаларды алды. Андан сырткары квартира, андан сырткары машиналар. Анан кээде баягы достор, тааныштар, баягы мындай саналаш бизнесмен жакшы досторубуз бар. Чет мамлекетте бар. Ошолор анан федерацияга көмөк катары дагы акчаларды берет. Анан ошол акчаларды биз жанагы спортсмендерди мотивация кылыш үчүн ошолорго жумшайбыз. Демек сиз каражаттарды, инвестицияларды спортсмендерге колдоо көргөзөбүз да. колдоо көрсөтөсүз. Колдоо көргөзөбүз. Андан сырткары мамлекет акыркы жылдары, мына акыркы бир 4-5 жылдары мамлекет жагынан дагы мына жакшы результаттар бере баштады. Мындай көңүл жакшы бурула баштады. Мисалы мамлекет жагынан дагы где-то 3 күрөштүн 3 түрүнө жылына где-то бир 70-80 миллиондун тегерегинде мамлекет каржылап берип атат. Андан сырткары биз да федерация өзүбүз где-то ошол порядка бир тоже где-то 80 миллион тегерегинде биз дагы бир жылда бул спортко акча каражаты көп сарп кылат керек. Себеби баардык эле нерсенин баардыгы жакшы результат болуш үчүн ошол каражатка келип такалат.
мен алдыда айтып кетпедим. Акыркы ушул 4-5 жылдын ичинде мамлекет жагынан дагы, федерация жагынан дагы колдоолордун негизинде жанагындай спортсмендер чыга баштады. Андан сырткары спортсмендер дагы мындай ушул жакшы күрөшсөм, ушундай көп жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерди утуп келсем дагы мамлекет жагынан дагы премиялар болуп атат жакшы. Президент премия берди мына чемпионаттан кийин. Мындай колдоолор көп болот да. Анан ошого байланыштуу бардык жерде эшик ачык. Кыргыздын гимнин ойнотуп атса, желегин көтөрүп атса деп. Ошого неметишип анан балдар дагы мындай көрүп, ошого мындай умтулат экен да. Себеби спортсменди канчалык мотивация кылсаң, ошончолук баягы жакшы результаттарга жетишкенге аракет кылат да. А бизде Кыргызда эми негизи биз генетично ушул күрөшкө, единоборствого жана жекеме жеке кыргызча айтканда ошого мындай биз шыктуураакпыз да, чынын айткандачы. Мына мисалы айтып кетсек, Иранда деле ошондой болгон да. Иранда деле биринчи күрөш. Биринчи номер один күрөш. Азыр деле ошондой. Бирок ошол күрөштүн аркасы менен бөлөк спорттор дагы өнүгүп кетип атат. Мына биз деле мына 3-4 жылдан бери жакшы мына чоң результаттарга кетти. Бизден кийин мына кетип атат. Мына азыр бокста дүйнөлүк чемпионатта мына 3-чү болуп келди. Дзюдодон мына көрдүңөр, Азиялык оюндарда мына чемпион болуп келди. Историяда биринчи. Тарыхта. Азыркы мына биздин мына бүгүнкү күндө биздин баардык эле жалпы күрөш эмес, баардык жалпы спортду алып келгенде мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын тарыхын жаратып атышат, чынын айтканда. Себеби дзюдодон мындай чоң результат болгон эмес. Ооба, эгер байкаш боюнча күрөш кеткенден кийин башка спорттордо өнүгүп, конечно, азыр бизде жетишкендиктер барган сайын жылдан жылга көбөйүп анан барып биз атат. дагы мына биздин өзүбүздүн мындай ынтымак бар. Федерациялар арасында өзүнчө ынтымагыбыз бар. Биз менен жакшылыгыбызды бирибиздин жакшынакай баягы жыйынтыктар менен мындай чоң жетишкендиктерге жетишип келсек, биз бири-бирибизди куттуктап, мындай чогулуп турабыз. Федерациялар бир өзүнүн мындай шерне сыяктуу немебиз бар. Ошол жерден баягы презентовать этип, очеред менен колдоо көргөзүп турабыз да бардык жак. Себеби бул жерде мындай да жалгыз эле федерациянын немеси эмес. Бул жерде эң биринчиден мамлекеттин колдоосу. Ар бир мына спортсменге эң мындай немеси кандай десем важный мындай бир Эң башкысы башкысы да. Эң башкысы мамлекет жагынан көңүл бурулуп, мамлекет жагынан каржыланып убагында турса, калгандары мына кетет. Анан калганы мына биз турабыз, мына федерация турат. Колдон буттан алып калганын толуктап дополнять этип, анан жанагындай чоң жетишкенге биз. Андан сырткары мына биздин өзүбүздүн тренерский советтер бар. Биз тренерлердин машыктыруу процессине же болбосо ар кандай курама команданын түзүлүшүнө мисалы айтат да, дүйнөлүк чемпионатка бул барат, бул барат. Ошолордун баардыгын ошол жерде өзүбүздүн ар бир жана 3 түрү да күрөштүн тренерский советтер бар. Ошо тренерский совет чечет баардыгын. Кайсыны каяка алып барыш керек, кайсы жерден кайсы кимди күрөштүрүш керек. Анан эми алар знатоктор да. Бар. Ошондой биздин өзүбүздүн дагы немелерибиз бар. То есть мына бүгүнкү күндө биз Кыргызстан 97 мамлекет, 97 национальный федерация бар дүйнө жүзүндө. Андан да көп да катышканы. Ошонун арасынан бүгүнкү күндө биз первый биринчи 3 местага кирип атабыз да, биринчи. Поп 3 немеге. Анан 3-чү медальный зачет. Америка, Япония, анан Кыргызстан болуп кетти. То есть биз бүгүнкү күндө ошол дүйнөлүк ошол күрөш боюнча дүйнөлүк рейтинг боюнча ошол биринчи десяткада жүрөбүз. Бул аябай мен ойлоп атам чоң жетишкендик. Албетте чоң жетишкендик. Мында баягы жеке эле тиги менин өзүмдүн эмгегим эмес, бул жерде ошол коллективный
федерация, андан сырткары мамлекет, Канча адам эмгектенет. андан сырткары тренерский состав. Канча деген тренер, бир 10-15 тренер иштешет. Ар бир балага бирден 2ден тренер. Основной старттарга. Ошол жерде жардам берген жанагындай меценаттар спортко мындай көңүл кош карабай колунан келген жардам. Андан сырткары бизде мына эң важный спортко мына медицина. Медицина ар любой жерде керек. Туурабы? Без медицина каяктагы чоң. Медицинский центр мына жана Бактыгүл Насыровна Алишева деген биздин врачыбыз бар. Канча жыл эми ошо 98-жылдары, 90-жылдары биз чогуу баштаганбыз. Даже кабинети жок. Ушул АКШтыгы пакетине дарыларын алып, баардык спортсмендерге колдорун саап ошентип жүрүп, ал кезде да мындай финансирование деле аз болчу чынын айтканда. 90-чу, 98-чи, 2000-чи жылдары. Аябай кыйын условияда мына ошонун баарын көрүп, анан өзүнүн азыр чоң спорт тейлеген мындай частный медицинский центри бар. Мамлекеттики бар. Бүгүнкү күндө бирок ал мындай чоң деңгээлде жакшы немете албай атат, развивать эте албай атат. Жакшы жерде, жакшы врачтар бар ал жерде чынын. Только ичин условиясын түзүш керек. Биз мына жакын деле ушул маселе аябай жогорку кеңеште, правительствода, ошол министрдин деңгээлинде ушул маселелер көтөрүлүп, мен Кудай буйрса деп ойлоп атам. Жакшы оң жагына чечилгени калды. Ошонун ремонтун жасап, жакшы кылып медицина центр кылып койсо, мыкты болот. Анан специалисттер жанагы бул медицинаны, бул спортивный медицина өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар. Биздин мединститутта неме болду окшойт, бир круглый столбу жолугушуулар болду. Именно ушул факультет боюнча да, ушул спортивный факультет боюнча дагы бир маселелер көтөрүлдү. То есть бул тарабынан дагы алдыга жыла баштады. Себеби бүгүнкү күндө без фармакология, без медицины жанагындай чоң результаттарга биз жетише албайбыз. Себеби бирок биз ошого карабасак дагы эми Кудайга шүгүр бир 5 жыл, 10 жыл арттабыз. Эми тиги баягы чоң тиги Америка, Российский Федерация, дагы бөлөк Европада чоң баягы борцовский кыйын күрөшүп жүргөн Япония, например, ушулар эме фармакологиясы чындык айтканда биздикинин деңгээли чоңураак. Все мы живем в Кыргызстане, и одним из самых популярных мероприятий является ТОИ. И ТОИ везде, да, и самой популярной услугой на этих ТОИах являются услуги фотографа и видеографа, потому что все хотят это запечатлить. Запечатлить первые шаги ребенка, запечатлить свою свадьбу, свою любовь, да, так сказать. Так вот, я хочу вам порекомендовать наши услуги видеографа, фотографа, рекламных услуг, да, мы можем снять все, что вам нужно. В описании будет ссылка на страницу, инстаграм-страницу Улай Продакшн. Улай Продакшн занимается съемками всех рекламных видеороликов, тоев, всяких мероприятий, да. В общем, обращайтесь к ним, пишите, и по промокоду НАХТА у вас будет 10% скидки. Я думаю, это хорошее предложение запечатлить свой прекрасный момент жизни. Бүгүнкү күндө мен эсептеп көрсөм, где-то 50 жыл ушул күрөштү экен. 50 жыл. 50 жыл. Мен баягы МВД иштеп жүрдүм, бир 40 жылдай иштедим мен. Ошондо эле спорт калтырчу эмесмин. Бүгүнкү күндө чейин спорт элекмин. Именно ошонун баягы. Орустарда бизде бир кээде тамашалашып барасыздар, биз тамашалап калабыз. Баягы борьбага баш отуң менен кирип кетсең, аяктан чыгыш кыйын да, чынын айтканда. Эту борьбаста баягы фанат болуп каласың. Мындай карап эле бүгүн канча деген кыйынчылыктар болду. Кетип калгалы, болду, жетет. Гүлзат болбосо, тиги деген канча күндөр болду. Анан эле бир күн сүйлөшөбүз, анан эртеси күнү эле барып эле балдарды көрүп, залга барып, эметкенден кийин көңүлүбүз ачылып, коелу иштейли, балдарыбыз күрөшүп атат, балдар. Ушуларга поддержка кылып койбосок болбойт, боо чыгып келатат деп анан кайра эле ошо киресиң. Анан иногда баягы 90-чу жылдары, 2000-чи жылдары даже случаи были, даже үйдөн кээде холодильниктен этти алып жакшыруу чейге көргөзбөйм. Алып барып ошол спортсмендерге ошолор тамак жесин, ошолордун курсагы тойсун деп алып барып берип деген күндөр да болду. Эми
Аныбыз ошол мына эмгегибиз чынын айтканда жолдо калган жок. Ошол эмгектин үзүрүн көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Мына жакшы эң баягы чоң деңгээлге чыгып мына дүйнөдө бүгүнкү күндө Кыргызстан десең Акжол Махмудов, же болбосо Айсулуу Тыныбекова, же болбосо Жоломон Шаршембеков дешип Биздин спортчуларыбызды эстейбиз. Кыргызстан сразу десең. айтышат да. Мисалы мен вот недавно бир Германияга барып былтыр анан ошол жерден Кыргызстан, Тыныбекова, там Махмудов деп баары айтып атышат да. Эми тиги жерден бул деген дүйнө жүзү мындай эле простой адамдар Европада билишет. Значит, аларды тааныгандан кийин Кыргызстан ушундай мамлекет бар экен деп. Мына биз мен бир немени айтып берейин, кызык нерсе да бул. Мына былтыр рейтинговый мировой турнир болбоду бизде биринчи жолу. 40тан ашык мамлекет катышты. Эти Бразилиядан бери келишти. Аябай кызыгышыптыр да. Мен кийин тренерлер менен, федерациялар менен биз бири-бирибиз менен аябай тыгыз байланыштабыз да, эл аралык федерациялар бири-бирибиз менен. Конокко барабыз, алар келишет, биз. Ошолор айтып атышпайбы биз. Аябай кызыктык дейт. Бул монча борецтер чыгып атат. Ушунчалык чарчабайт, функционально аябай жакшы даярданган. Биздин балдар аябай выносливый да, чынын айтканда, функционально подготовлен. Ушулардын баарын кандай ушу көрөлү деп кеби көбү ушу качкана келишти да. Ошондо рейтинговый турнирде мындай эң көп болгондо бир 20-25 команданын тегерегинде эле болот. Биз деле күткөнбүз ошондой эле келет го деп. Анан карасак уже 40тан ашык команда. Бул эми Кыргызстанга кызыгуу сезими да. Эми баягы көрөлүчү ушул балдар, ушул чемпиондор каяктан чыгып атышты. Бул туризмге дагы эме кылып таасирин тийгизет экен да. Бул эмне деген? Мисалы мына биз былтыр 2 чемпионат Азия рейтинговый турнир өткөздүк. 1800 киши келип кетти. 1800 киши 15 күн ушул жерде мындай почти 20 күн күрөштү, борьба болду. Кыргызстандын былтыр баягы өткөзгөн. Быйыл деле Кудай буйрса мына чемпионат Азия ошончо эле спортсмен келет. Жанагы рейтинг эме лицензия турнирине кишилер көп келишет. Быйыл деле где-то 1200-1300 тегерегинде туристтер келишет. Эми булар спорт это туризм, мына бүт көрүп атат, ысык көл. Азыр мына ошол чемпионаттардан кийин жылга ысык көлдө дүйнөлүк сбор өтөт. Жаш балдар. Именно жана өспүрүм балдар, 17-15 жаштагы. Бүт дүйнө жүзүндө ошол дүйнөлүк күрөш уюму жасайт да. Ошолор каржылап ысык көлгө бир ошол чемпионаттан кийин бир көрүп алгандан кийин бүт сразу айтышат. Летом ошо июнь айында болот. Ысык көл деп турушат. Ошол жерде 12 күндүк жанагы учебно тренировочный сбор болот. Баардык мамлекеттерден келип. Аларда эми өзүнчө чоң реклама болуп атат да, дүйнө жүзүнө тарат, айтып барат. Көл дегенде укмуш, баары неметишет, кызыгышат. Анан спортсмендердин бир особенности бар. Среднегорье деп коет да. 1800 метр. Спортсмендин тренировка кылып, анан ошо 1800 Среднегорье деп ошол жерде машыгып, анан ылдый келип түшсө, ал эч качан чарчабайт. Ошондой немеси бар да. Биздин балдар мисалы круглый год көлдөн чыгышпайт. Кыздар деле, балдарыбыз деле ошол то Кыргызский взморье, же болбосо Аврора, дальше Орион, же болбосо жайкысын тиги Каприске кетишет. Горнолыжный база барго. Ал жерде по программа кросстор жасашат. Общий физический подготовка менен ошол жерде заниматься. Ошон үчүн жанагы выносливость тиги бу деген. Анан бизге көп мына акыркы 2-3 жылда көп жерлерде мына көп мамлекеттер бизге кызыктар болуп ошо бирге машыгалы деп бияка көп келип атышат. Мына былтыр Южный Корея полностью келип кетишти. Сбор кылып бул жакта. Сбор. Быйыл барып келишти биздин балдар. Андан сырткары мына Кытай мамлекети былтыр 1 жыл чыгышкан жок бул жерде. 1 жылдан бери. 1 жыл уже бири келет, бири кетет, ушинтип кыдырып ушул жерде тренировка кылышты. Кыздары да, балдары.
кандай кааласа ал результаттарды берип атат. Алар азиатский оюндарына даярданышты да бизде. Демек Кыргызстан Башкача. географически өзү сиз күрөшкө жакын. Ошон үчүн келип атышат да. Жанагындай барестер чыгып аткандан кийин мына мисалы Россияда Дагестан, Ооба. Барсу. Бүт родина Барсу. Ал жерде ошол барестердин бүт мен деген олимпийский чемпион Ал бар. жакта не только эми барестер, мушкерлер дагы. Ошол жерде да мына биздин балдар жакында барып келишти. 10 балабыз где-то бир 15-20 күн машык өтүп келишти. Мына 2-3 эле күн болду келгенде. Ал Махачкалага мисалы Дагестанга дүйнөсү бүт келишти. Квартира снимать этип алып жашагандар бар ушу. Жыл бою олимпиада, дүйнөлүк чемпионаттарга даярданышат. Себеби ал жерде эми борьба деген бул номер 1 да, бир номер. Биз спорт эң биринчи. Анан кайсы жерде күрөш өсүп, өнүгүп турса ошол жака келип машыгалы, опыт алалы, алардын опыттарын алалы деп мына мисалы мына мамлекет тарабынан кыз келиндерге мына жакшы спорт зал салып берилди. Президент демилге көтөрүп, аябай жакшы спорт зал. Гостиницасы менен, мына Айсулуу баары ошо гостиницада тренировка кылышат бүгүн. Үйлөрүнө барышпайт. Ошол жерде жатып, ошол жерде тамагы бар, ошол жерде тренировка кылышат. Бул дагы аябай. Мына азыр мына былтыр дүйнөлүк чемпионаттан келгенден кийин президент премияларды бербедиби? Барес. Ошондо дагы ушул грек-римский менен ушу эркин күрөшкө спорт зал для сборной команды, ушундай бир центр деген маселе көтөрүлгөн. По-моему, азыр президент колдоп берди ал жерден. Куруп берели давай. Жерин, тиякпагын таап. Ошол эле жана женский центр борьбы бар. Ошол жердин эле жанынан таап атышат, ошол жерге курулат. Андан сырткары эми федерация биз дагы өзүбүз жөнө турбайлы деп жанагы Шералы Сыдыков атындагы мурда спорт интернат деп койчу. Мен ошону бүткөм. 5-класстан барып ошол жерде окугам. Ошол өзүм өсүп чоңойгон мектеп азыр олимпийский училище болуп калган, республикалык. Бизде основной ошол жерден бүт ошол жерге келип, анан ошол жерден тарайт. Жаш кезинде келет, ошол жерде тренировка кылып, анан жанагы чоң арена. Бул жер башталыш деп койсо болот экен. Башталыш да. Жолдун башталышы. Ошол жерге мына былтыр бир орунга 20-дан 30-тан бала болду. Поступать этишти. Жалаң региондо. Кандай сонун балдар баягы орун жок кетип калышты. Айылдар. Анан ошону кичине мындай чоңойтолу деген ниет бар. Азыр Айбек Ташматов деген жакшы күрөшкөн биздин чемпион. Эл аралык класстагы мастер. Азыр директор болуп иштеп атат. Жакшы иштеп атат. Молодец. Анан жакшы иштесе биз дагы көмөктөнөбүз. Тиги иштеп атыптыр деп анан барып алып биз дагы эмне керек? Андан бешпетирээк иштеп. Деп десек анан ошол жанагы тренажерный залы жок экен, начар экен. Анан ошону давай деп биз федерация өзүбүз колдоп 1 миллиондон ашык каражат саптап мына жакында эле барып көрүп келдик. Аябай мыкты. Чоң деңгээлде жасаптыр аябай. Атак мына кээ бирлер мындай айтып атышпайбы? Вот олимпиадага барсак бир жолу баягы Токиодо жүрсөк жасап атышат, комиттерге жасап атат да. Ошол жерде айтайын деп Бул атам. эмне деп атат? Бул эмне жүрөт? Эмнеге барды? Эмнеге барды деп слушай. Биз өзүбүздүн акчабызга барабыз. Өзүбүз билет алабыз, өзүбүз неме алабыз. Федерация обязательно присутствовать этиш керек. Ал жерде эл аралык федерация бүт келет ошол жерде. Дүйнөлүк канча мамлекет катышса олимпиадага ошол борьбага. Ошонун баары президент федерациялары келет, вицелери келет. Кээ бир жанагы мүчөлөрү да келет. Андан алар ал жерге барып биз жөн эле гостиницада уктап жатып алган соревнованияны көрүп как зритель жүрбөйбүз. Ал жерде балдарга иштейбиз да барып, балдарды настроить этебиз. Эмнеге баягы кем карчылар болот да, ошолорго неметебиз. Андан сырткары баягы биз дагы мен мисалы азыр бүгүнкү күндө азиялык континентальный азиатский немеде тиги федерацияда немемин да, тиги член исполкоммун. Менин сөзүм бар ал жерде, өзүмдүн ордум бар ал жердечи. Ошого кирип, эми спорт деген бул өзүнчө чоң политика да, саясат да. Желек, тияк, президенттен баштап баары болет этишет да. Кайсы эле президент, кайсы эл неметпесин, каалабасын өзүнүн ошол чыккан мисалы Кыргызстандан чыккан бала
Олимпиадада чемпион болуп, желегин көтөрүп, гимн ойнотуп атса. Бул аябай чоң престиж да. Вот. Анан ошого байланыштуу биз да барып алып ошол жерде талант талашабыз да. Ал жерде мындай көп немелер болот. Тиги баягы судейский ошибкалар болот. Барганда кээ бирлери мындай атайын жасап койгондор да болот. Анын баары эле билет. Кто спортом связан, баары спортто жүргөндөрдүн баардыгы что такое жана судейство, тияк бияк баарын билишет. Анан биз жерде ошол жерде карап отурабыз да. Мисалы ак жол күрөшсө, жоламан күрөшүп атат, жана башка жигиттер күрөшсө кетпейбиз. Биз ошол жерде отурабыз. Кээ бир эле баягы судьялар билбестик менен кээ бир мага беш кул тең эмес да. Билбей мындай туура эмес оценкаларды берип коюшу мүмкүн, ар кандай нерселер болот. Мына ошолордун баардыгын биз оспаривать этебиз да, тиги жерде туруп карап турабыз. Айтабыз кээ бирлерине кээде чакырып туруп эле, же объективно жакшы судейство болсун. Себеби Олимпиадада, дүйнөлүк чемпионатта вот ар бир мамлекет эле жанталашат. Кадимгидей жанталашып, эле ушул чоң результатка жетели деп аябай умтулушат. Ар бир ким эле кайсы эле мамлекет, алда да айтпадым. Гимн менен эмеси дүйнө жүзүнө атагы чыкпасын. Ошого аябай неметебиз. Ошо цифралар боюнчачы мындай тагыраак келгенде государство ошо баардык бюджеттин канча пайызын каржылайт? Бул баардык бюджеттенчи жылдык Акыркы жылдары мисалы 70 миллион бөлүнсө 70 миллиондун аягына чейин неме кылышат, каржылайт. Себеби бизде график бар да. Календарный план. Не график, а календарный план бар. Ошо календарный планга сметаларды эртерээк тренерлер беришет. Биз могу жерден могу мамлекетке барып тренировка кылып келебиз. 10 бала, 20 бала. Вот. Могу мелдештерге катышабыз. Анан могу мелдеш дүйнөлүк чемпионат мына моголар бар. Мына баягы берип турат. Календарный план бар. Ошого байланыштуу анан өз департаменттен акчаларды бөлүштүрүп, анан ошого жараша каржылап турушат. Билеттерди өзү эле алып беришет. Гостиницаларда болсо, жатаканаларда болсо ошол проводящий стороны өзүлөрү бронировать этет. Келгенде мына баланча гостиницага жашайсыңар дейт. Балдар барып эле жашап калат. Акчасын переселение төлөп коебуз. Же болбосо бул жерде наличие алып барышат. Ар кандай оплата, форма оплата. Ал жерде свободный да. Өзү любой спортто мындай го, спортсменди каржылоо бул өтө көп акча да. Анан мындай эгер болжомдоп айтсак, бир спорт шеберине канча каражат кетет бир жылдын ичиндечи мындай примерно? Эми анын классына жараша. Классына жараша макул Акжол Махмудов деп көрөйүкчү. Эми Махмудовго мен ойлоп атам где-то бир могу основной старттарына неметкенде где-то бир $100 000 тегерек. Бул мындай эле мынтип атабыз да, мындай эле кылып атабыз. Тетиги бөлөк жактагы бай мамлекеттер тияк алар андан. Анын зарплаталары да чоң да алардыкычы. Мисалы Өзбекстанда чемпион мирлар, олимпийский чемпиондор булар 10-15 миң, $20 000 чейин айлык алышат. Ал жерде ар бир мамлекеттин өзүнүн деңгээлине жараша спортко өзүнүн системалары бар. Мисалы Өзбекстанда, Казакстанда федерациялар булар мамлекеттик деңгээлде. Мамлекеттин деңгээлинде дегенде мисалы Өзбекстанда мамлекет башчысы же болбосо премьер-министр иш кылып жанагы спортивный немелер бар эмеспи, меценат немелер, тиги бизнесмендер, чоң крупный компаниялар бар. Мисалы бизде Кумтөр. Вот, мисалы Кумтөрдү айтат. Сен каржылайсың деп, мына борьбанын 3 түрүн, бокс каржылайсың. $1 миллион. Главный спонсор берет, андан сырткары мамлекет каржылайт. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Мындай да спортсмен эч мындай жанагы Акжол Махмудов, Жоломон Шаршымбек сыяктуу, Айсулуу Тынбек сыяктуу спортсмен эчтеке жөнүндө ойлонбош керек да, только ошол күрөш, жеңиш, машыгуу, жеңиш. Калганын баардыгы обеспечен. Зарплатасы достойный болуш керек. Жатакана, тамак ашы, фармакология. Ошонун баардыгын
мындай обеспечить туруш керек. Каяка барат, анан тренерлерге үйрөнүп калат. Кайсы жерге барып машыгат, кайсы жерде подводящий болот, кайсы жерде кандай неме кылат, ошолордун кайсы жерге эс алат, кайсы жерде реабилитация кылат. Вот. Бүт ошолордун баардыгын ар бир спортсменге расписать этилет. Менде мындай бир сравнение бар дагы. Мурун где-то мен кичинекей кезимде мындай ата энем менен сүйлөшкөндө мен спортчу болом дечимин да. Десе спортто кайсы акча, спортто эми эчтеке үй бүлөң багып албайсың, эчтеке кылып албайсың деген сөздөр угушум да көпчү. Анан азыркы жаштар, азыркы ата энелер менен сүйлөшүп көрсөм, алар кадимкидей спортко балдарын бергиси келип атат да, күрөшкө айрыкча. Мен балам күрөшкө барсын деп туруп эртең кичинекейсинен бери күрөшкө алып барып коет. Алар машыгып өсүп, анткени спортто эми азыр каржылоо дагы, акча да көбөйүп барып атат барган сайын. Эми өнүгүп атат да мындай айтканда. Сиз кантип ойлойсуз? Бул өнүгүү дагы канчалык деңгээлге чейин жетет? Мен ойлоп атам, уже эми бул башталышы. Бул башталыш эле. Башталышы. Мындан дагы нарын көздөп кудай буйрса, мындан да чоң результаттарга жетишебиз. Себеби мына бүгүнкү күндө жылдан жылга күрөш менен машыккан 20 миңден 50 миңге чейин көбөйүп атат. Жылдан жылга. Мына акыркы мына бир айтып атпаймынбы, акыркы 3-4 жылда вот мына Айсулуу дүйнө чемпиону болуп келгенден кийин уже кичинекей детский садтагы мектепте кыздар күрөшөбүз деп уже кандай неме. Мына мен жакында эле мына декабрь дейм да, ноябрь айында бир мындай эле бир сборго көп мына Өзбекстан, Казакстандан, ар кайсы жактардан бир кыздар бияка машыгууга келишип, анан бир турнир өткөзүштү. Вот. Ал жерде 17 жашы да күрөштү, 20 жашы да күрөштү, ошолор күрөштү. Вот. Эми мен чынын айтканда көп баягы женский борьбанын жанагы 15 жаш, 17 көргөн эмесмин да көбүн мындай. Эми тренировка кылышат, асунан биз баягы взрослый команда менен эметип калдык да. Баягы көрсөм ушул кадимкидей уровеньдери өйдө көтөрүлүп калды. Анан где-то 400-500 участник болду. Ошол бир эле немеде, турнирдечи. Анан айтып атпаймынбы, ушул жылдан жылга күрөштүн үч түрү менен машыккандардын саны көбөйдү. Бул массабыз кетти. Анан массабыз кеткенден кийин результаттарыбыз да чоң боло баштайт. Себеби конкуренция болот да. Ар бир салмакта өзүнчө конкуренция бар. Ошол конкуренциянын негизинде анан жанагындай жогорку деңгээлдеги спортсмендер анан чыга башташат. Ошонун негизи. Канчалык популярдуу болсо ошончо. Канчалык популярдуу, канчалык масса. Мына мисалы азыр ар бир айылда ковер бар да. Баары күрөшүшөт. Мына мисалы биз региондорду кээде кыдырып сүйлөшүп калам да. Вот. Почти ар бир айылда. Особенно мына Талас регионун алып көрсөм, ар бир айылда Таласта 2 ковер жатат, борцовский, мат. И эртеден кечке күрөшүп атат. Кыздары да күрөшүп атат, өзлөрү да күрөшүп атат, кичинекей балдар да күрөшүп атат, чоңдору да келип күрөшүшөт. Вот. Анан биз да мына кийин ушул жаш балдарга тиги мындай үлгү көргөзөлү, бир какой-то мотивация болсун, мындай бир байкелерибиз ушундай күрөшүп атат, ушу мына могу жаштарда деп биз дагы мына ветеранский вот 4-5 жылдан бери. Сиз ветеранскийден дүйнөлүк чемпиону болдуңуз. 2 жолу коло медаль алдым. Вот. Мына жылга барып атышат биздин балдар. Зал кечинде, мына мен өзүм да барам да кечинде. Вот. Зал кечинде бүт баягы илгерки күрөшүп жүргөн. Анан бир четинен ден соолук, экинчиден жанагындай жаш балдарга акырын ошибкаларын үйрөтөсүң, карап отуруп ким кандай күрөшүп атат. Баягы карап отура бересиң да тиги жерде. Кары менен күрөшөсүң, тигини чакырасың, муну чакырасың, үйрөтөсүң. Ошол сыяктуу мындай анан жаш балдар көрүп, бул агайларыбыз күрөшүп атса, чоңдор күрөшүп атса, биз да кой тренировка кылалы деп анан намыстанышат. Мына 19-жылы Айсулуу жалгыз чемпион кыз. Анан тамашалап вот бир сөз болгондо тамашалап бир депутат айымыбыз ошол спорттун тегерегинде жүрөт. Вот. Тамашалап калды. Ой, баары эркектин баары эле кулактары сынык. Баарыңар эле күрөшпөсүңөр, бирок бир эле биздин Айсулуу кызыбыз дүйнө чемпиону. Деп намыска тийип койду да баарысынчы. Анан кийин мынасага деп. Анан мен кой деп мен өзүм күрөшөйүн дедим ошондочу. Мен карап туруп мен бир чемпион берип алайын деп анан барып
ошол жылы 19-жылы мына Айсуу дүйнө чемпиону, мен да дүйнө чемпиону болдум ошондон кийин. Андан кийин жана Улукбек Жолдошбеков деген жигит дүйнө чемпиону болду. Ошентип анан деген мындай кеттик. Анан баары анан биз дагы мен да тамашалап балдарга тамашалап койдум. Я говорю, мына эми биз ветерандар биз күрөшүп келип койдук, эми силерде эстафета деп. Анан эстафета мына акырындан анан жанагындай результаттар биринин артынан акырындан. Бул эми өзү негизи мындай жакшы жөрөлгө да. Бир чети мындай аябай кызыктуу, бир чети мындай бир эми ошо балдарга бир үлгү көргөзөлү, көчөдө эле жүрөлү. Пенсияга чыктым, пенсияга чыккандан кийин пенсияга чейин деле баягы активный образ эле меникичи. Анан пенсияга чыккандан кийин ого бетер азыр мына өзүм тренировка кылабыз, барабыз, эртең менен чуркан плавание кылабыз, машыгабыз тигилер менен барып. Вот. Бул спорт менен баягы кээ бир айтат, ой мен карап калдым спорт азыр депчи. Спортто мындай жаш кары деген каралбайт. Ал да ал жерде өзүң эле баягы спортту сүйгөнүң, вот, спорт менен машыгайын Сенин деген амбицияларың. ниетиң. Конечно, ушунун баардыгы эле жардам. Анан спорт менен жүрсөң, денең дагы жакшы, өңү түсүң да Ден жакшы. соолук да андай айтканда. Анан деген мындай неме берет, мындай баягы рабочий обстановка. Вот. Кечке чейин мындай жакшы жүрөсүң. Вот, өзүңдү алып. Ошонун негизинен мына залда айтып атпаймынбы, азыр ветерандар аябай көп. Мына быйыл дагы былтыр чемпионат мира болгондо көп балдар барып мына жакшы орундарды алып келишти. Тренерлер күрөшүп атышат. Вот, ошол эле машыгып күнүгө тренировка кылып атышат алар. Эми азыр ушундай биздин кандайдыр бир эң маанилүү темабызга кайрылгым келип атат. Бул Олимпиаданын жакындап келип атканы. Олимпиадада эми биздин спортчуларыбыздын өтө эмелери көп да, кыялдары, утуусунун пландары, целдери. Сиздин оюңуз боюнча даярдык кандай болуп атат? Анан кайсы спортчулар ушул Олимпиаданы утканга эң жакын деп ойлойсуз? Кайсыларга үмүтүңүз бар да, өзүңүздүн үмүтүңүз, жеке үмүтүңүз? Мындай да, бул спортто негизи жалпы эле да, анын ичинен ушул күрөштүн 3 түрүндө мындай сенсациялар көп да. Вот особенно Олимпиада. Олимпиада бул эч ким күтпөгөн. Олимпиадада сен ойлоп каласың келгенде, могу чемпион болот Точно деп. точно депчи. Карасаң бир чыгат бир темный лошадкачы, ошо чыгат чемпион болуп кетет. Олимпиада деген бул жанагы дүйнө 3 жол, 5 жыл утуп келгендер баягы орусчада мандраж ырмашат да, чынын айткандачы. Чоң ответственность. Бул аябай чоң да, эми бул чоң абыр. Бул Олимпиада бул спорттун эң тиги бийик чокусу да. Ошого жеттиң, значит сен уже Тарыхта да каласың. тиги спорттун эң чокусуна жеттиң деп эсептейсиң. Ар бир спортсмен, мына мен деле мисалы анын ичинде илгери баары Олимпиаданын чемпиону болсун деп эсептейм. Чемпиону, Олимпиаданын чемпиону болсун. Мына бизде Каныбек Усмоналиевич агайыбыз мына кандай сыймык неметебиз. Ал бул чоң урмат сый да. Олимпиада чемпиону болуш. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Олимпиадада бүт осторожный күрөшүшөт, бүт ойлонушат, бүт аябай мындай бир неме болот. А жерде кээ бирлер бар да, биринчи келип эле мындай бир Андай сезимдер сезбей эле кетип туруп. Были случаи ошондойлор болгон. Вот. Келип эле так эч жерде көрүнбөй туруп эле Олимпиаданы утуп алгандар. Эч жерде лицензияны алып койду, барды, стал чемпионом олимпийский игр, молодой. Вот. Анан көп мындай кыйын спортсмендердин баардыгын биз изучать этебиз да. Аларга көбүрөөк башкача айырмача даярданат да. Изучать этебиз. Мисалы эмне кайсы приемду жасайт, кандай техникаларды кылат, кайсы маалда чарчап калат, кайсы маалда избавить надо, кайсы маалда прибавить надо. Баягы темптичи. Ошонун баарын аябай айрыкча мына биздин балбандарыбыз азыр баягы төбөсү көккө мындай көрүнүп калды да тиги. Вот ошолорго аябай даярданышат да. Анан жана утулуштун немелери да ошол болот да. Баары настроен. Вот ошол жерде күрөшүп аткандын баардыгы настроен тебе выиграет. Ты представь себе, какая аура. Баары ушу сени ушуну утам деп келишет да. Моундай мыкты даярданып. Кээ бирлер бар да ошого именно ошого даярданып келишет. Ушуну утамын депчи, кыйын. Анан деген ойлоп көр, ал кыйын кандай состоянияда бар. Мына жерде Олимпиадага финалга чейин барыш дагы бул өзүнчө бир психологический, анан дух,
Анан кээ бир күйүп кетет. Бывает там перегорает. Чыккандан кийин эчтемкени чувствовать этпей калат. Были такие случаи. Мына ошол моменттердин бардыгынан өтүп, ошонун бардыгын перешагать эткен, анан тетиги Олимпиаданын чемпиону болот. Анан бизде балдарыбыз бар да, мен эми алдын ала прогноз. Бул тиги деп айтыш аябай экен. Себеби мына ар бир салмакта 16дан борец катышат. Ошол 16 каждый схваткасы финальный схваткадай эле болот. Ар бир жолугуш, беттешүү, финалдык беттешүүдөй эле болот да. Кызыктуу да болот, аябай ушундай напряженный болот. Элдин эми ар кайсы мамлекеттин өзүнүн спортчу эмесин күрөшчүсүн карайт да, баары колдойт. Даярданып келишет, анан деген ошону карап аябай неметишет да, бул Олимпиада деген. Анан кеп айтып, ой биз неме деп. Эми Кудай буйрса деп туралы. Кудай буйрса, мен ойлоп атам, жакшы чоң жетишкендиктерге жетишет го деп ойлоп атам. Баары даяр. Ал үчүн мына бүгүнкү күндө баардык нерселердин баардыгы мына начиная условия баардыгын бүгүнкү күндө колубуздан келишинче мына колдоп атабыз. Мамлекет жагы дагы, федерация дагы, бөлөк тууган тушкандары, андан сырткары мына спортко кайдыгер карабаган бизнесмендер дагы карап акырынан жардамдарын берип. Кээ бир бизнесмендер бар да, көрүнбөйт эч ким. Келип жардам берип кетет. Мындайлар да бар. Мына иним сен күрөшүп атпысың, мына даярданчы деп. Алардын аттарын айтса болобу? Эми аларды Мага белгисиз, бирок аларга чоң ыраазычылык билдирейик. Кандай болсо дагы. жардам беришет. Кээ бирлери мындай эле айтат. Кээ бирлери айтпай эле жардам берип. Өзү ошо мындай жыйынтыктап айтса, ошол бар сүйлөшкөнүбүздүн баарын күрөш бул тек гана спортчунун гана өзүнүн аны ала эле гана эмес. Анын артында канча адамдар, канча деген эмгек, канча адамдын эмгеги ошонун баары биримдикте болгондо анан бир бийик жетишкендикке жетебиз. Туура айтып атасың. Бир мындай ынтымак менен анан коллективный жакшы эми баягы ынтымак бар жерде ырыс бар деп коет да. Баарын ынтымактуу барсаң, спортсмениң дагы жакшы күрөшөт. Анан өзүң дагы баягы доволен болуп каласың да. Жакшы результат берсе, эмгегим талага кеткен жок биздин. Жакшы болду, жакшы неме болду деп баягы кубанычта болуп каласың. Анан ошондой моменттерде кээде биз унутулуп калабыз. Айтылбай калабыз. Ошол өсүп келаткан биздин жаш муундар. Булардын баары эле кыргыздарыбыз да биздин. Туурабы? Ошолорубуз жаркылдап чемпион болуп турса жаман. Андан соң мамлекеттин имидж. Каяка барсаң, гимн кулак көтөрүлүп турса. Баягы чисто айтканда патриотический чувство менен да бул жердечи. Эми ага деле көнүп алганбыз. Аны деле биз федерация жөнүндө кээде айтылбайт. Кээде спортсмендерибиз да кээде унутуп калышат. Айтып калып. Спортчулар да өзүлөрү кээде унутуп калышат да, анан деген эстетип койсок, ой, акай деп анан немечит да. Эми баягы неумышленно да, баягы бывает такое. Кандай бир окуя болду беле ошо спортчулар менен мындай унутуп калып бир кандай эле бир. Алчы эми кээде биз аны эми тренерлери биз айтпайбыз. Тренерлери айтышат, давайте агаларыңарды да айтып койгула, федерация жөнүндө айтып койгула деп коюшат анан спортсмендер. Эми алар жаш болот да. Жаш балдар эми баягы беззадный баягы эч кандай немеси жок. Эч кандай немеси жок. Айтып коюшат. А так мындай эми бирок акыркы мына былтыр мамлекеттик сыйлыктарды алдык, Кудайга шүгүр, рахмат. Мындай подчеркивать этишти. Ошо федерация мүчөлөрү өзүбүз ушулар мындай немелерди алдык. Жакшы болду. Мен ойлоп атам, эч кандай деле эме, баягы элибиз жасап аткан эмгегибиз эл үчүн да. Ошон үчүн неметип атасыз да, болбосо эмне? Кимге кереги бар мунун? Ал жерде спорттон биз же байып атпасак, же акча таап атпасак, ал жерде наоборот помогать этип, вложение кылып атпайбыз баягы. Ошонун жээгинде эч кандай өкүнүч деле жок да. Агай, сиз менен өтө көп темалар сүйлөштүк. Менин оюмча биздин маек өтө сиз айткандай пожарный болду го дейм. Биякта камераларга чейин ысып кеткенге чейин өтө көп нерсени сүйлөштүк, өтө көп туура нерсени сүйлөштүк. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул подкасттын эмгегине лайк басып, комментарий жазганды унутпагыла. Агайдын эмгегин баалаганды көбүрөөк адамдар билсин деп туруп бөлүшкүлө. Анда эмесе бизде ошо сизге
акыркы сөздөр берейик жаштарга, жаш күрөшчүлөргө, баардык кыргыз элине мындай кандайдыр бир кайрылуу. Бул сиздин камераңыз. Кайрылуу жасап кетсеңиз. Мен эми кайрылуум кандай? Мына жаңы жылда, быйылкы жаңы жылда жакшы жетишкендиктерге жетишели. Мамлекеттин ичинде тынччылык болсун. Өзүң айткан мына жаш спортчуларыбыз алдыга умтулуп, мына кыргыздын намусун коргоп, кыргызды тааныткан, дүйнөгө тааныткан жаш муундардан өсүп чыгышсын ошол мына спорт менен заниматься эткен. Именно күрөштүн түрү же болбосо бөлөк спортторго дагы мен айтып кетет элем. Ар дайым эми баягы кыргыздар немеде айтып коет, орусча айтканда тиги спортсмендер айтып коет, фортуна чтоб улыбнулась да баягы. Всегда вот удача баягы. Анан эң эле баарыбыздын эле мына кыргыз элибиздин деле баарыбыз карапайым элден баштап баарыбыздын эле жеке оюбуз ушул Парижде өтө турган олимпиадада ушул биздин олимпиадага бара турган спортсмендерибизге бир ак жол, ошол жерде бир жакшы чоң жетишкендиктерге жетишип келсек, анан экөөбүз да отуруп алып ушундай 1 саат 2 саат маектешели. Буйруса. Сизге келип бергениңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз жалпы командабыздын атыбыздан. Анан урматтуу көрүүчүлөр, биздин спортчуларды колдогула. Биздин күрөшчүлүгү, айрыкча биздин кандайдыр бир национальный вид спорт болуп калган күрөшүбүздүн чеберлерин колдойлук. Лайк баскыла, комментарий жазууну унутпагыла. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө бул Накта подкаст болду.